өлкө эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейинде туш кийиздер келечекке касиеттүү жазуулар аталышындагы көргөзмө ачылды. Саймада мындай эч разряд жок экен. Ушундай атайы бул жаңылык дагы болот, бирок өзүбүз ойлоп толук тапкан жокпуз башкаларга салыштырып. Ушундай саймачынын чебердигин аныктап, атайы ушундай төш белги тумарларды аныктап чыктык. Туш кийиз боз үйдүн керегесине, үйдүн дубалына илинүүчү саймаланып кооздолгон буюм. Кезинде көчмөн элдин турак жайларын кооздоо, жылуулоо үчүн колдонулган. Тактап айтканда, боз үйдү кооздоп гана турбастан, ысык сууктан коргоп, тосуп турган. Ар бир туш кийиздин оймосунда биздин ата бабаларыбыз менен апаларыбыз, чоң энелерибиз кандайдыр бир өсүмдүк болобу же өзгөчө бир орнамент болобу же дагы бир сыйкырдуу кандайдыр билим таштап кеткен да, анан ошолордун баарын бүгүнкү күндө баардык эле адамдар чече албайт. Ошон үчүн биз ушул проекттин алкагында элге ушуну кеңири жеткирсек деген максатыбызда ушул проектти жаратканбыз. Биз мына каталогунда QR код берилди. Бул QR код приложениясы менен муну басканда мунун ичинде 3 сабак бар. Илгерки илме шибеге менен кандай түрлөрү менен сайма сайылат, жана кандай кездеме, кандай жиптери сайылат. Анан биздин ошол Таластан келген уз Кокоева Тоосун апа ушул жерде сабактарды өткөрөт. Каталогдор эми бул кылымга кала берет. Окуу жайларында мугалимдер пайдаланып каталогдун маалыматын сабак катары, методикалык усул катары пайдаланса болот деп. Элдик кол өнөрчүлүк, искусство жашоо образынын өзгөрүшүнө жараша өнүгүп, өзгөрүп турат. Кээ бир буюмдар музей фондунда сакталып калат. Маселен, туш кийиздердин 20-кылымдын башына жана ортосуна таандык болгон коллекциясы сакталуу. Иш-чаранын жүрүшүндө аларды дагы көрүүгө болот. Ушу музейдин бай коллекциясын көрсөтүү туш кийиз. 130-дан ашык туш кийиздер бар. Бул туш кийиздер музейге 50-60 жылдары Кыргызстандын булуң бурчтарынан тартылып келген, алынып келген. Анткени Союз убактысында мамлекет тарабынан жакшы каржылоо болгон. Ошон үчүн бул фонд түзүлүп калган. Чет жакта дубалдарда илинип турган музейдин уникалдуу туш кийиздерди аны силер көрүп атасыңар. Композициясы боюнча, өзүнүн жаратылышы боюнча, ойлор боюнча чыныгы өзгөчөлөнөт. Музейдин туш кийиздеринин бийиктиги десек болот, кыскараак. Анткени алар деген боз үйлөрдө тагылган. Бул туш кийиздер болсо кичине узунураак, бул азыркы заманбап үйлөргө ченемделген да, ылайыкталган. Учурда тилекке каршы сейрек колдонулуп, туш кийиз саюу салты солгундай түштү. Анткени боз үй колдонгондордун саны аз. Кезинде саймачылыгы менен өзгөчөлөнгөн ууздар эл оозуна алынып, калк арасында атагы чыккан. Уулга оокат, кыздын милдеттүү себине кирип, ага болгон каалоо тилектер, саймачынын аты жөнү, канчанчы жылы сайылып баштап бүтүргөнү жана башка маалыматтар так көрсөтүлгөн. Туш кийиз саябыз деген биздин идеябызды айтсак, ошол мен да саям, мен да салым кошом деген 20-га жакын киши катталган. Анын ичинен 13 адам сайып бүттү. Акыркысын бүтүрүп атат. Ошол бүтүрүп атканда да бул жерге койдук. Анан дагы туш кийиз саям деген каалоочулар бар. Негизги талабыбыз биз бул туш кийизди атайы окуу катары уланта берели деп жатабыз. Биздин фонд ал жерден туш кийизди саям дегенге сөзсүз түрдө керме сайма сайганды билиш керек. Таптакыр сайганды билбей туруп келгендер биз албайбыз да. Жок дегенде 1-2 белдемчи сайып, курсту бүтүп, швегени жакшы кармап, швеге менен дос болуп, анан бардык чыгымдарды туш кийиз саюучу өзүнө сайып аткандыктан бардык чыгымдарды өзү алат.
өнөрдүн көркү саймачылык деген кептин таамай так айтылганын туш кийиздерден байкоого болот. Бүгүнкү иш чарада илинген туш кийиздердин ар биринин өзүнө камтыган композициясы бар. Табият менен таттуу мамиледе болуу, мурас, туулган жер, мекеним Кыргызстан сыяктуу эненин күчтүү каалоо тилектери кош айтылып, сайылган туш кийиздер көргөн көздү кубандырат. Кундуз Бегарстанова, Үсөн Камчыбеков, маданият жаңылыктары.